кызы Данек. Мен бул жерде быйыл гана эктим. Кызылча, сайыз, капуста. Бул жерде мурда сайыз экчүбүз, бирок мынчалык деңгээлде сайыз эге алган эмеспиз. Кандай эккен ыкмаларына жакшы өздөштүргөн эмес экенбиз. Быйыл окуунун негизинде жакшы жетиштик алып атабыз деп ойлойм. Буюрса көптөгөн окууларды окудук, окуулар эң сонун болду. Биз билбеген көп нерсени үйрөндүк окууларында. Табигый жол менен кандай кылып дары-дармек жасаса болот, химикат колдонбой ошол нерселерди үйрөндүк. Азыр бул жерде эккен нерсебизге бир дагы химикат аралаштырганыбыз жок. Сайызга дагы, кызылчага дагы, капустабызга дагы. Буюрса өзүбүздүн жегенибизге чыныгы таза азык деп ойлойм. Базарда алып келген сайызыбыздын же болбосо кызылчаны деле базардан сатып келебиз. Даамы мынчалык эмес, алардын даамы мындай даамы жок, дарыга бышыкканы билинип калат. Биздин жеген сайызыбыз кичинекейинен эле кичинесине жууп жесең деле бир даамы сонун болуп, чыныгы табигый азык экенин билдирет да. Ошондон ойлоп калдык, бул базардагы чындап химикат менен бышкандар экен. Бул өзүбүз колубуз менен эгип бышырып жегенге жетпейт экен. Мен Исмаилова Айырселят, ушул Жарбаш айылынын тургуну болом. Өзүм бала бакчада иштейм. 6 баланын энесимин. Быйыл биринчи жолу ушу сайыз, кызылчаларды эктим. Аябай кызыгып атам, жакшы экен. Биринчи жолу үйрөнчүк болгон үчүн, тем более биздин мына погодабыздын бир аз катаал болгону, убагында суунун жок болуп калганы бир топ мындай өзүнүн кедергисин тийгизип коет экен. Ошентсе дагы аябай аракет жасап аттым. Буюрса жакшы, быйылдан кийин дагы жакшы аракеттер жасайм. Бир топ үйрөнүп калдым, кантип эгиш керек, кантип караш керек, кандай уход кылыш керек, жакшы жолго коюлуп келатат десем болот. Быйылдан кийин дагы улантам деп өзүмө өзүм ишенип турам. Мына кызылча түшүмү ушундай болуп, азыр кызылчадан салаттарды жасап жеп жатабыз үй бүлөбүз менен.